Чукул кайрылуу. Урматтуу адвокат, мени түрмөгө каматам деп жүргөн Шердор Абдыкапаров сизге чыныгы маселе менен, далил факты менен эч бир милиция кызматкеринен жыйынтык болбогондуктан тиктоктон сизди көрүп, ушундай кыйын, адилеттүү адвокат экен, коргоочу экен, жардам бериңиз деп кайрылса, мен азыр видеону коюп берем. Жооп кандай болгон сиз тараптан? Ал эми мени эмне себептен тиги түрмөгө каматам деп аракет кылып жүргөнүңүздүн себеби менин жеке оюм да. Бир аз болсо дагы Кыргызстанга таанылып калдык. Жеке оюм менин. Бул эми баягы күмөн да. Хайп кармап, анан клиенттерди көбөйтүп, таанылып, анан жана услуганы канча $1000 суралган, бул жактан азыр видеону коюп берем. Мен сизге бир суроо да. Эмне себептен факты, далил менен, көйгөйлүү маселе менен кайрылгандарга $1000 болот услугасы. Анан бир аз таанылып калган, мага келгенде түрмөгө каматам деп, мен жеке оюм. Просто баягы хайп кууп жүрөсүзбү деген күмөн да. Бир аз таанылып, анан клиенттер көбөйтүп сизге кайрылгандан кийин анан услуганы диктовать этесиз да. Ошол сиздин жообуңузду азыр эл угуп койсун. Здравствуйте, Шердор. Это Фатима Садыкова, которая вам звонила насчет мошенника. Вы мне дали номер вашей, как называется, заместителя вашего или вот девушки. Она сказала, $1000 там будет ваша работа. Ну там, если на $2000 мошенник там украл денег, $1000, я думаю, что еще мне сказали, что точно не даете гарантии, получится или не получится и так далее. Получается, я столько же денег потрачу, то есть шило на мыло получается, да. Вот. А насчет Бауржана я хочу сказать, то, что он в жизни нормальный человек.